Военный болушту жаштайымда эле кыялданчумун. Мектеп кезде окуп жүргөндө, ошо 3-4 класстын аралыгында да площадька барып, военныйлардын көрсөткөн парадтарды көрүп, ошол жерде ардагерлердин басып өткөн жолдорун угуп, кийинген кийимдерин, жаш жоокерлердин кийинген кийимдерин көрүп, аябай кыялданчумун. Максат, алдыма максат койгом да, ошондочу военный болом деп максат коюп, өзүмдүн атам дагы Монголияда 2 жыл служба кылган. Атам да көп айтчу да, военный киши мындай болуш керек, так болуш керек жумушуна. Не только военный жагынан, ал өзүмдүн жеке жашооңдо да керек болот деп аябай көп нерселерди мага үйрөтчү атам. Азыр деле үйрөтүп келет. Рахмат айтам атам. Эки миң 11 жылы школду бүткөндөн кийин окуу жайга тапшырдым. 2015 жылы Кыргызстанга келип, Жалал Абад областынын Алабука районунда взвод командири болуп дайындалып алдым. Ошондо көрдүм мен Кыргызстандагы куралларды, аскерлерди, жоокерлерди, офицерлердин дайындыктарын көрдүм. Аябай күчтүү, ошолордон мен көп үлгү алып, азыркы тапта 2 жыл кетип атат буюрса. Бул жерде аскер кызматчылар, офицерлер аябай тажрыйбалуу, милдеттерин так аткарат. Негизи өзү кыргыз жигиттер намыскөй болот. Билем, кыргыз жигиттер эч нерседен коркпойт. Неге дегенде, биздин өзүбүздүн кыргыздын канында, жигиттердин канында ушундай сезим бар. Мен толугу менен ишенем, ар бир жоокер, ар бир аскер кызматкери, анын ичинде мен антыбызга бекем болуп, Кыргызстанга, мамлекетибизге кандайдыр бир иш түшсө, толугу менен коргогонго даярбыз.